Ээрчи экөө баратса, экөөнүн бирөө кандидат деп Байдылда Сарнагоев илгери жазган эле. Ал сөздөр дагы деле актуалдуу. Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Ыдырыс Исаков. Азыр Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоолор болуп атат. Анын ичинде Ош шаардык кеңешиндеги 45 орунга дээрлик 600 адам талапкер болуп катталган. Байдылда айтмакчы, азыр экинин бири кандидат. Мына ошол кандидаттардын эч бири айтпаган, эч бири байкабаган, балким айтканга батынбаган көйгөйлөр бар. Мына ошол көйгөйлөрдүн бирөөсү бул Оштогу жол көйгөйү. Коопсуз шаар долбооруна кирүүгө Ош шаары даярбы деген маселе. Ал даяр эмес. Аны алдыдагы видеодо мен кенен чонун айтып беремин. Ошко патрулдук милиция келди, абдан жакшы болду, көп нерсени өзгөртүп баштады, анысы жакшы. Бирок ошол эле учурда мындай жол белгилерин азыр коюп атышат. Эми ушул коюлган белгилер канчалык бизге максаттуу болуп атат, канчалык пайдалуу, канчалык пайдасы жок. Же болбосо такыр эле мындай элдин реалдуулугуна каршы келип атабы, же макул келеби? Ошолорду бир талдап көрөлүчү. Азыр бул берүүнү ушул Ош шаарына кире бериштен мына Актилек тарабынан баштайлы. Мына Актилектеги Жапалактан кирген жагы автобус дагы келип калды. Азыр бул жерге келип токтош керек. Ошондо автобустун энин мына реалдуу ушул токтогону кандай токтойт экен көрөбүз азыр. Мына көрдүңүздөр. Мына автобус келди, токтоду. Автобустун метри мына 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 метрлик экен. 9-10 метрлик. Мен балким адашышым мүмкүн. Жарымы мына жол белгиден өтүп турат, жарымы өтпөй турат. Демек, бул жерде автобус азыр жарым-жартылай беременный дегендей болуп, жарым-жартылай эреже бузуп токтоду десек болот. Андан сырткары, эми негизги жерин айтайын. Мына ушул жерге ушул жол белгини коюунун кереги бар беле. Себеби бул жерге мына парковка кылганга болбойт деген белги да. Андай болсо, бул жерде өзү жолдун өзү жок. Жолдун бул обочинасы. Обочинада жол мына автоунаалар дээрлик жүрбөйт. Демек, булар келип токтогонго акысы бардыр. Кандай дейсиздер? Бул Оштун түштүк тарабындагы көчө. Эң кызык жери мындай. Мына жакта өзү тротуар бар. Тротуар азыр базарга айланган. Базарга айланса деле макулбуз. Ошо базар кылып атып эле биз соода кылганча тротуардан баса бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Тетиги столбалар турат. Столбалар ошол столбадан берагы элдик экен, ал жол экен, ал коомдук жер экени билинип турат. Бирок ошондо дагы биз баягы адатыбызча столбаны кучактап, столбаны өзүгө алып кирип алганбыз. Макуланда деле. Анан тротуар турса, мына жака дагы бир тротуар кылганбыз. Ошондон айнан мына тротуарга азыр машина токтой албайт. Машиналар келет дагы мына жерге токтойт. Мына уздап турса дагы, себеби муктаждык бар. Ушул мына жерге токтойт, наркы бетине дагы бир катар токтойт. Токтогондо мына ортодон нары жакта келген машиналар наркы жагында туруп турат. Берки жагында келген машиналар берки жагында туруп турат дагы, ортодо жыландай ийрейт, ийреңдеп атып, ушинтип сойлоп атып, бир катар машина гана өтөт. Карама каршы тилке деген нерсе мына жерде жоголуп кетет. Ким кайсыл башы менен, кайсыл логика менен мына тротуарды курганын мен азыр түшүндүрүп бере албайм, өзүм да түшүнбөйм. Наркы жагы да деле ошондой. Бул чоң эле көчө өзү негизи. Чоң көчөнү тарыткан, атайлап тарыткан бир эме кылдык. Адамга айландык да. Ошону мына жерди, мына тротуарды курбай эле койсок болобу эле. Ошондо мына машиналар мына жакта турган болсо, мына көчөдө бемарал эки катар машина эч тынымсыз өтүп турмак. Башына чейин ошондой салышкан. Кайсыл логика менен, кайсыл расчет менен, кайсыл архитектуралык бир мыйзам эреже менен ушундай кылганы мага такыр түшүнүксүз азыр. Бул бир анан азыр мынтип парковка кылганга төө салынат деген белгини коюптур. Мындан ары ушул жерге келген машинанын келип токтогон машинаны кырып эле штрафын ала берсе боло берет. Азыр ошого жол ачылып атат. Андан эмне болот? Андан нааразычылык күчөйт. Биз каерге токтойлу анда деген маселе жаралат. Ошол азыр эми башка көчөлөргө да барып мына Курманжандатка көчөсүндө турабыз. Бул Курманжандатка көчөсү эң үлгү боло турган, эң бетке кармай турган
жол белгилери, жол сызыктары бар жолубуз, мактана турган жолубуз. Эми ушу мактана турган жолдун абалын, реалдуулугун көрсөтүп берейин. Мына. Бул жолго, мына жерге машина парковка кылсаң болот деген белги бар. Мына жерге азыр мына машина мыйзамдуу турат азыр. Муну караңыздар, машинанын эни. Мына биринчиден, мына жол неге курулганын мен билбейм, мына сызык. 35 мындай алганда жалпы эсеби 40 сантиметрди таштап коюптур. Демек ушу 40 сантиметрден нары чыгып кетпешиң керек деген белгидир. Бирок эми караңыздар. Ушудан эгерде биз реалдуу ала турган болсок, мына машина орточо машина, бул өтө чоң эмес, өтө кичинекей эмес. Ушул машинанын ени 2 метр 2,10 сантиметр. Ушул 2,10ду кемитип алып салалы дагы. Мына аркы жагынан дагы 2,10ду кемитип салалы. Ортодо ошондо канча метр калат? Ошону эсептеп чыгып 2ге бөлсөк болобу деген ойду айткым келип турат. Себеби мындан караңыздар. Мунда бир линия турат. Мында бир линия турат. Эч качан биздеги машиналар ортодо жүрбөйт. Же бул линияда жүрөт, же наркы линияда жүрөт. Ошондо азыр мына бул жагынан да 2 метр бөлүп алып көрөлү. Мына 2,10ду ала турган болсок 2,10 кылып туруп белгилеп алсак болот экен. Бир машинага 2,10 кылып туруп, ошол парковка кылсаң болот экен. Эми ошол 2,10дон бер жагын сенеп көрөлү эми. 2,10дон бер жагын азыр мына жерде 2,20 2 метр жер калдырат, 2 метрге машина батпайт. Жок эле дегенде 2,75 болуш керек. Демек, бул мына сызыкты мына жерге чейин алып келип сызсак болот эле. Наркы жолдун чекесиндеги сызыкты берки жерге машинанын сыртына алып келсек, ошол сызыктын ичинде парковкага коюлган машиналар тура берсе болот эле. Эми караңыздар, мына жакты 2,75 эмес, автобус жүрө турган кылып, бул жакты 3,5 метр кыла турган болсок, мына жерден ортодон бирди сызып, андан бул жагын дагы сызып кыла турган болсок, ошондо биз 2 линияны курсак, 2 линияда таап-таза, жакшынакай машиналар бири дагы эреже бузбай жүргөнгө мүмкүнчүлүк түзүлөт экен. Азыр бизде наркы четтен өткөнүн, наркы линияны минип кетип атат. Ичинде эмес, минип алып кетип атат. Мына четте келаткан машина бул линияны минип өтүп атат. Кыскасы бизде бардыгыбыз нарушительбиз, бардыгыбыз эрежени бузабыз. Мына келаткан машиналарды көргүлө. Реалдуулук такыр башка. Бардыгы жолдо линияны минип келет. Ошол жолдо линияны эмне үчүн кылабыз биз? Линияның ичинде жүрсүн деп кылабыз. Минип алсын дебейбиз да. Демек ошо минип албай турган кылып шартты түзбөйлүбү? Кандай дейсиздер? Азыр эле мен мына жердеги жолдун линиялардын мына жерде 2 линия турат. Мындай алганда 1, 2, 3 линия турат. 2 сызык, 3 линия. 3 полоса турат дейин. Ошол ар бир полосанын ени 4,5 метр экен, 4,60 экен. Ал деген сөз өзү негизи стандарт боюнча өзү 3,75 боло турган болсо, ал 100 км ылдамдыкта жүрө турган жолго 3,75 коюлат экен. Бул жерде эмне биз гонка уюштуруп атабызбы? 4,75 коюп атабыз. 4,75 линияны коюп ортодо. Анан мына жолдун четине машина койгонго болбойт деп, мынантип знактарды коюп койгонбуз. Азыр мына караңыздар. Мына жол белгини коюптур. Демек бул жол белгинин негизинде мына жерге мына катар машина парковать этсең болбойт. Наркы жагы жолдун наркы бетине дагы ошондой знак койгон. Ал жака дагы жол эми машина койсоң болбойт. Мына отурган машиналардын бардыгынын асып турушу бул мыйзамсыз. Булардын бардыгы нарушитель болуп турат демек. Азыр булардын бардыгын кырып алып штрафты сала берсе боло берет. Бирок мына ортодогу 4,5 метр жолду эмне кылабыз биз? Ортодогу 4,5 бир полоса 4,5 метр болуп атат.
Ал 4,5 метр полоса ешкімге керегі жоқ болып отпайбы. Бұл практикадан тақыралыс болып отпайбы. Бұл азыр жол белгini коюп аткандагы логикабыз турмуштан, кадимки биздин реалдуулугубуздан өтө алыс болуп атпайбы. Азыр бул жака деле мына 2 метр жолду коюп, андан сырткары мындайраак бир машина бул жерге батсын. Андан кийин бул жерге бир машина 3 катар полоса кылып койсо болот ушул жердичи, 3 катар. Анан мына жакта дагы азыр машина койсо болбойт деп койгонбуз. Мына знак негизинде. Машинаны бул жерге койдурбай биз эмне кылабыз? Мына жактын парковкасы жок. Наркы мекеменин парковкасы, нар жактагы дүкөндөрдүн биринин да парковкасы жок. Өзүнүн парковкасы жок. Керек болсо мамлекеттик мекеме деп аткан мына улуттук банктын өзүнүн парковкасы жок. Мына ППС деп коет, мына милицейский полктун өзүнүн парковкасы жок. Булар дагы жолдо турат. Буларды кандай кылабыз? Эгерде ошентип запрет кое турган болсо анда, ошо милицейский полкко дагы коюп сала алам да. Алар каяка токтойт анан? Алардын баардыгы ошол милициялардын баардыгы нарушитель болобу? Эртең алардан дагы штраф ала алабызбы? Ошого эрки жетеби азыркы ПМдин? Маселе ушунда болуп атат. Анан бирок жакшы бир жагы бар. Наркы эки четке дагы азыр мынау кесилишке жакын жерге ошол парковка кылганга болбойт деп жол белгилерин коюптур. Мен аны колдоп атам. Себеби наркы жактан тарыраак жерден келсең дагы бурулганга ыңгайлуу, мындай бурулганга маневрга көбүрөөк жол, көбүрөөк мүмкүнчүлүк калтырылып атат. Мунусу жакшы. Наркы жагын мен колдоп атам. Бирок мына жагын мен колдой алган жокмун. Анан ошол эле учурда дагы бир нерсени айта кетсек болот. Мына жолдор азыр, мына жолдого коюлган машиналар баардыгы жолго параллель коюлуп атат. Бирок наркы жагы барып туруп ёлочка болуп калып атат. Кыйгачынан коюп атат. Кыйгачынан койгондо дээрлик бир машинанын жолун, бир полосаны жеп коюп атышат. Мындай алганда жоготуп жүрүп атат. Биз ошол нерсени аныктап чыксак жакшы болот эле. Кайсыл жерге машиналарды ёлочка кылып, жанагы кыйгачынан койсок болот, кайсыл жерге жөн жолго параллель кылып койсок болот. Ошолорду баштап биз аныктап чыкпайлыбы? Кайсыл жерге ёлочка кылып койсок болот, кайсыл жерге ёлочка кылып койбош керек, параллель коюш керек, кайсыл жерде инвалидтер үчүн атайын парковкаларды кайсыл жерге койсок болот. Мисалы азыр шаарда мен атайын майыптар, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн атайын парковка деп белгиленген бир дагы белгини көргөн жокмун мен. Не үчүн биз майыптарга майып эмес, башкасына дагы парковканы койбой атпайбызбы биз? Биз бардык нерсени азыр тыюуларды кылып, бир тараптуу эле мамлекетке пайда түшүрөбүз деп атабыз. Бирок элдин кызыкчылыгычы, элдин турмушучу ошол жагын эске алып коюшту суранат элем. Азыр мүмкүнчүлүк болсо дагы бир башка көчөлөрдү дагы тартып көрөбүз. Азыр могул Курманжандатка көчөсүндө турабыз. Курманжандатка көчөсүнүн могул Ош облустук прокуратурасы жайгашкан жагында турабыз. Мына жерде мына жол белгисин коюшкан, бул жерге машина токтогонго болбойт деп коюшкан. Наркы жагында болот экен. Бирок мына жолдун ортосундагы сызыктар, баягы жол линиясы боюнча өзүнчө сөз кылабыз. Бирок азыр макул дейли. Прокуратуранын алдына, жанына машина токтогонго болбойт дейли. Макул. Бирок азыр токтолот. Прокуратурага эч бир адам сүйүнүп, жыргап, тойго же эс алганы келбейт да. Прокуратурага муктаждыктан улам келет. Же даттанып келесиң, же болбосо прокуратура чакырат, себеби сенин үстүңөн бирөө даттанган болот. Анан машинаң менен келесиң, келип каяка токтойсуң. Наркы бетке токтошуң мүмкүн эгер жай болсо. Жай жок болсочу, жака барасың. Ал жакта дагы эч жерде парковка жок өзү негизи. Бул көчөдө өзү негизи парковка жок. Бул жакта милициялардын машинасы, ал жакта жок. Өздөрү баттап отурушат. Наркы жакта дагы милициялардын машинасы, ал жакта да парковка жок. Батпайсың. Эми караңыздар. Прокуратурага келгенден кийин прокуратуранын өзүнүн короосуна токтотсом болот да деп ойлошубуз мүмкүн. Бирок антейин десеңиз, мынантип бул жака киргенге болбойт деп кирпич коюп коюшкан. Мына бул жака жат адам, жат машина киргенге болбойт да мындай алганда. Мына караңыздар, прокуратуранын өзүнүн мүмкүнчүлүгү бар да буларда. Азыр бул жакта мына прокуратуранын эмеси турат. Бул жакта ошол жерде кызматкерлердин машиналары турат көбүнчө. Бул жагын ошол мына крп кылып, өздөрүнө ылайыкташтырып,
жайында да кышында да жамгыр кар күн тийбей турган кылып өздөрүнө шарт түзүшкөн. Жакшы мунусу. Бирок мына эмени айтам да, биздин бийлик, биздин керек болсо прокуратура дагы эл үчүн эч кандай шарт тескерисинче элди ушул кыйнап эле, тосуп эле ушул бир эмеге кандайдыр бир жарга такай бергендей да. Мына жерде жакшынакай аян турат. Чоң аян. Бул прокуратураныкы, башканыкы мага белгисиз, бирок азыр бош турат ушул жер. Мен билбейм, балким ушул жерде стоянка кылып койсо болот. Балким мына жер өзү стоянкадыр, мына жерге деле жок. Аз эмес машина батат өзү негизи. Көп эле машина батат ушул жерде. Эмне үчүн бул жерге киргенге болбойт? Эмне үчүн бул жерге токтотконго болбойт? Эмне үчүн биз жөн эле жаткан аянтка келип машина токтотконго болбойт деп аяна беребиз? Эмне үчүн элди ушул запреттер менен, тыюулар менен кыйнай беребиз? Ар бир эреже, ар бир жол белгиси элге шарт түзүү, элдин коопсуздугу, элге шартты дагы түзөлү, элдин коопсуздугун да карайлы. Бирок мамлекеттин дагы өзүнүн мындай бир милдеттерин аткаралы деген максатта болот да. А жок, бизде ошол элди тыя беребиз, анан жанагы штраф деп эле элдин бардыгын нарушитель кылганга жол ачылып атат да. Так, азыр биз Оштун мына Ленин көчөсүнө келдик. Бул жанагы Ош шаарынын мэриясы жайгашкан, жанагы Кытай консулдугу жайгашкан, Оштун стадиону, мына жактагы Ош Кыргыз улуттук драма театры, Өзбек улуттук драма театры, Ош мамлекеттик университети жайгашкан эң белгилүү, эң чоң көчөгө келдик азыр. Эми мына жерде бир логикага такыр жатпаган бир нерсени көргөзүп берейин. Мына бул жерде мына машина турат. Анан мына сызык турат. Мына сызык тургандан кийин бул логика боюнча бул жерде машина мына сызыктын ичине туруш керек эле, мына турган машина. Же болбосо сыртында туруш керек эле, минип турбаш керек да. Эгерде минип турса боло бере турган болсо, анда бул сызыктын эмне кереги бар? Бунун функциясы эмне? Мунун максат эмне? Эч кимге белгисиз. Мына ушул нерсени мен азыр сунуш кылат элем. Азыр бул жерде кээ бир жерде өзүңөр билесиңер жолду. Мына 40 сантиметр кылып коюп койшат. Ушул линияны 40 сантиметрден мындай сызып кетишет. А бирок бул жерде азыр бул жерде 160 сантиметр коюп, 1,5 метр. Эмнеге биз буга эгерде пайдаланбасак, эмне үчүн акча кетирип атабыз? Эмне үчүн бул жерди кармап отурабыз? Анда эгерде мынчалык жердин кереги жок болсо, анда казып туруп дарага эгип коелу, же болбосо бир жашылдандырып бир газон эгип коелу. Жок, андай болбойбу? Андай болсо, анда ушуну бир жолу 2 метр 2,20 кылып, ушуну мынаны дагы бир 60 сантиметр береке жылдыралы дагы, мына окшогон машиналар келип ушул жерде парковка болуп тура бере турган кылалы. Ошого мүмкүнчүлүк берели. Белгилеп, кесип, кусок кылып коелу. Анан ошондо деле мына жагынан эсептей турган болсоңуз 3,5 метр жол калып атат. Наркы паласа 3,5 болуп атат. А бул жерде өзү негизи ашып кетсе 3 катар машина жүрөт. 1, 2, 3. Ошону 3 катар машина жүргөндө деле бул абдан чоң мүмкүнчүлүк бул. 4 катар параллель болуп машина жүргөнүн мен бир да жол көрө элекмин. Сен десең бир азыр сүрүнүп. Мына жакта мына баратканда 3 катар болуп жүрөт экен. Бул бир тараптуу, бир жактуу мындай жол, бир эле багыттуу жол. Айрым учурда ушундай эле жолду эгерде автобус жүрбөсө, демек муну 3 метр кылып койсо дагы болот, 2 метр 75 сантиметр кылып койсо деле болот экен. А бирок бул чоң көчө болгон үчүн макул 3,23 кылып коелу. Ошондо деле 3 катар жол болгудай да. Бирок бизде ошол турмушубуз башка, жанагы биздин мынау чыйылган жол эрежелери, закондорубуз таптакыр башка болуп атат. Дагы бир башка көчөгө баралы. Анда көрөлү. Кет. Урматтуу мынау патрулдук милициянын жетекчиси, мен сизге кайрылып кетет элем. Келиңиз. Наркы жакадагы парковкага уруксат берели, бул жака дагы уруксат берели. Чызып, парковканын чегин аныктап берели. Андан сырткары мына жерде азыр болгон 2 полосаңыз турса, мен сизге 3 полосаны чыгарып берейин. 2 жакта парковкадан тышкары мен 3 полосаны чыгарып берем. Азыр мына
2 толук, анан 2,5 полосанын ордуна мен 3,3 толук полосаны чыгарып берейин. Кандай дейсиз? Аны мына азыр деле мен байкап эме кылсам болот мына. Мына жерден баштасак, мына болжолду санап көрөлү мына. 1, 2, 3. Bir polasa olur mu? 1, 2, 3. Daha bir polasa. 1, 2, 3. Buna 3,5 buna. Avtobus жүрө турган. 3 полоса толук, полноценный 3 полоса чыгат. Мына ошондо биз баягы полосаны минбей, жол белгисин тепсебей, ар ким өз линиясында жүрө турган болмок. Азыр биз мына Олдыйракка барып көрөлү. Ал жерде дагы мындай бир табышмактуу белгилер бар. Ошолорду бир талдап көрөбүз. Азыр мен ушул Ленин көчөсүнүн башынан бери жолдордун энин ченеп келатам. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Драм театрдын маңдайында мындай полосадан 3 эмес 4 полоса турат. Андан бир 50 метр ылдыйга түссөңүз, Интурист мейманканасынын ылдый жагында болгону 3 эле полоса турат. Азыр 3 полоса бул жакта дагы уланат. Бирок ушул 3 полоса болгону практика жүзүндө 2 эле полоса болуп колдонулат. Анткени эки жагында парковка турат. Мына жагына парковка коюлбасын, парковка койгонго болбойт деп мына знакты коюп коюптур. Бирок бул жерде тынымсыз коюлуп атат. Себеби бул жерде мына мамлекеттик мекемелер бар. Мына долбоор деген бар. Казначейство деген бар. Жанагы Шөптү палата деген бар. Ошолордун офистери бар. Алардын да парковкасы бар өзүндө. Берки мына долбоордуку жок парковкасы. Могу жагында эски Ош шаардык төрөтүү бар. Азыр жанагы балдарды, баягы майып балдарды калыбына келтирүүчү борбор. Андан тышкары юстиция бар. Андан сырткары жеке мекемелер бар. Ошолордун дагы парковкасы жок. Парковкасын ошолорду ачтырбайбы? Анан кийин мына жактагы жолду тыюу салбайбы? Эми дагы бир логикага жатпаган дагы бир нерсени карап көрүңүздөр. Мына жолду караңыз. Мына жолдо азыр 1,5 метр ошол устата, ол 1,5 метр ушул боштук сакталыш керек экен. Мына логика боюнча 1,5 метр боштук сакталбайт азыр. Анан наркы жактарында кээ бир жерде мына жолдун эни, мына бир полосанын эни 4,5 метр болсо, мына жерде 3,5 метр болот. Бул кайсыл логика менен, кайсыл зарылчылык менен, кайсыл стандарт менен бул нерсе болгонун, чызылганын мен түшүнбөй атам азыр. Андан сырткары мен азыр ушул патрулдук милицияга айткым келет. Урматтуу ушул патрулдук милициянын жетекчилиги. Эгерде сиздер чындап эле элге кызмат кылайын десеңиздер, элге кызмат кылайын, ушу айдоочуларга, шаарга кызмат кылайын, аларга бир калыс, бейтарап бир эрежелерди орнотуп берейин деп ойлосоңуздар, анда бир комиссия түзбөйлүбү? Ага мына коомдон ушул жанагы айдоочулар катышсын, таксисттерден бир 2-3-өн тандап алалы, көп жылдык таксисттерден. Андан сырткары маршруттук таксилердин айдоочуларынан 2-3-өн кошолу ошол комиссияга. Андан сырткары автобус айдагандардан дагы бир 5-6-оону коелу. Андан сырткары жанагы адистерден кошолу. Ошол жолдун стандарты деген эмне? Канчалык ылдамдык менен, канчалык эндеги эме жолдо жүрсө болот? Каерде тротуар болуш керек? Каерде жол болуш керек? Каерде арык болуш керек? Каерде кандай жол белги коюлуш керек? Ошону билген жанагы бир адистерден бир 2-3-өн таап кошпойлуу дагы, анан кийин мына жол белгилерин остогу жакшылап бир ревизия кылып чыгалы. Мына ошондон кийин жол белгилерин жакшылап чызалы ошол эреже боюнча. Керек болсо өзүбүзгө Ошко ылайыктуу жаңы стандарт ойлоп табалы. Ошонун негизинде антип чызалы дагы, анан кийин ошону менен жашайлы. Анан ошол эрежеге баардыгыбыз баш ийели. Парковка каерде болот? Кайсыл жерге кыйгач барып токтосоң болот? Кайсыл жерге барып түз токтосоң болот? Кайсыл жерге машина деги эле парковка койсо болбойт? Ошолордун баардыгын аныктап, элге телевизордон жайып, түшүндүрүп, анан кийин мына штрафты анан кийин сала бербейлиби? Жок, өзүбүзчө эле чыгып, бир киши акылдуу болуп эле каалаган жерине знакты коюп, анан кийин эртең барып машинаны көтөрүп кетип эле эл какшатып аткандай болуп атабыз. Бар болуңуздар.